Эми жаштар боюнча айтып калдыңыз. Эми биз каалайбызбы, биз өзүбүздүн салтыбызга байланыштуу биз өзүбүздүн аксакалдарыбызды баардыгын сыйлашыбыз керек. Биздин эч бир аларга мындай неме кылбай, аларды урматташыбыз керек. Бирок ошол эле учурда азыр эми заман өзгөргөнгө байланыштуу жаштар көбүрөөк келиш керек да. Парламентте мен тескерисинче көрөт элем, ушул бир 30% биздин аксакалдарыбыз калса, алардын бизге сөзсүз түрдө акыл насааты, алардын берген сунуштары, алардын айтып аткан сөздөрү бизге өтө маанилүү. Алар жашоо турмушту көбүн көргөн. Бирок ошол эле учурда, азыркы учурда эмне жетишпей атат. Өзүбүз көрүп атабыз, замандын канчалык бат кетип атканы, канчалык технологиялардын өнүгүп өсүп кеткендери. Эми аларга биздин чын айтканда мындай аксакалдардын азыркы учурда ал заманга жооп бере албай атканын көрүп турабыз да. Биз ошон үчүн парламентке көбүрөөк жаштар келсин деп айтмакчымын. Канчалык көбүрөөк жаштар келсе, ошончолук креативдүү, тез сунуштар, мыйзамдар кабыл алынып турат. Ошончолук тез мамлекетибиздин өнүккөнүнө түрткү болуп турат эле да. Ошол эле парламент жаш болсо, ошол эле мамлекетти өкмөтү дагы жаш болот. Анткени парламент ошол өкмөттү түзөт, ал өкмөт дагы жаш өкмөттү түзсө, ал жаштар бат-бат кыймылдап ушул азыркы учурга жооп бере турган шарт болуш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн бизге жаштар дагы сөзсүз түрдө көбүрөөк керек деп эсептейм.